Саламатсыздарбы, урматтуу Универсал Кеш каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, дагы бир жолу сиздер менен көрүшкөндөмө кубанычтамын. Мен бүгүнкү видеомдо үй шартында сары майды жасоону көрсөтөм. Бул үчүн бизге 1 литр каймак керек. Сепаратордон өткөн каймак. Каймакты мен холодильникке салып, морозильник эмес, холодильникке салып катырып алдым. Эми азыр чоң 1 литрлик чыныга салып алам. Мынтип салып алам. Кара, жакшы катыптыр каймак. Мынтип каймакты, катыган каймакты салып алдык. Мындай сыр идишке жанагы чоң чыныбыз кичинекей болуп калды. Ыңтарып салганда мындай алмаштырып койдук. Эми мындай стерильный перчатка тагынып алып, азыр сары суусун чыгарып алабыз. Кургатып анан кийишим керек экен. Так, азыр экинчисин кийем. Эми мынтип мыжып сары сууларын чыгарып алабыз. Мынакей суусу дагы бир аз чыга баштады. Суусун абдан чыгарып алышыбыз керек. Мен кичинекейимде жайлоого май айында көчөт болчубуз. Май айында көчүп, май айында жайлоо суук болчу. Июнь айларында май жасаганыбызда эртең менен кечен катып калчу да. Каймак кастрюлда катып калчу. Апам жууруп, суусун чыгарып, мына суусу чыга баштады, көрдүңүзбү? Сары май жасачу. Жайдын ортолорунда болсо, ысып кеткенде кастрюлдагы майды 5 литрлик кастрюлга каймакты топтойт элек. Суунун ортосуна күн менен муздактон суусу арып өтчү үйдүн жанынан, ошого кастрюлга салып коюп койчубуз. Кастрюлдун үстүнө көп таштарды коюп, чоң-чоң. Эртең менен кечен катып калчу. Анан ушинтип суусун чыгарып, томолоктоп, казанга толтуруп салып, очоколукту жагып алып, сары май кылчубуз. Абдан даамдуу, аябай укмуш сонун даамдуу сары май болчу. Мынакей суусун дагы чыгарып алдык. Эми мынтип томолоктойбуз азыр. Майларды да алам, болмады каймакты. Сөзсүз каймакты ушинтип мыжып, сууларын чыгарып алыш керек. Мен былтыр базардан сары май алып калдым. Сары май сатып алдым. Аябай агыш, ана зернистый экен да. Мындай жылмакай май эмес экен, мага аябай жаккан. Үйдөгүлөргө дагы аябай жаккан. Бул майды кандай кылып жасайт деп сурасам, ушу май айында, апрель-май айында жасаган майлар мындай бүдүр-бүдүр болуп, даамдуу чыгат деп айтышты. Ал убакта биз
мурун кичинебизде жайлоодо жасаган сарымайлар зернистый болгон эмес да, сары болчу, аябай даамдуу. Жылмакай майлардан болчу, даамдуу болчу. Ушул апрель, май айларында ушундай май болот дешкен. Каймак алып жасап көрөнчү деп. Мынакей. Мындай кылып тазалап. Beş minut oldu. Dur. Мына жуурулган каймакты салып алабыз. Какшыган казанга мындай кылып салып алабыз. Эрийт азыр. Мынакей каймактагы толук эриди. Эми акырын кайнатабыз. Кайнаганда газды төмөндөтүп алабыз дагы, тынбай аралаштырып турабыз, түбүнө тартып кетпеш үчүн. Мынантип сарымайыбыз алтын түс бере баштады. Ушул убакта 2 чоң кашык кумшекер салып коебуз. Чөгөсү ширин болот. Дагы аралаштырабыз. Мынакей. Мынакей сарымайыбыз дагы даяр болду. Караңыздар, туп-тунук болуп. Мынантип чөгөсү күрөң болуп чыкты. Мынакей. 1 литр каймактан азыраак эле чөгө чыгат. Мынакей. Азыр коюп сиздерге көрсөтөм. Газды өчүрөбүз. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Сарымай даяр болду. Мынакей. Үй шартында нукура каймактан үй шартында сарымай жасадым. Ден соолукка абдан пайдалуу. Эгер шаардагы сатылган майлардын нукуралыгынан шек санасаңыздар, ишеничтүү адамдан каймак алып ушинтип жасап алсаңыздар абдан жакшы болот. Бул сарымай ден соолукка пайдалуу. Сарымай жасаганда эмаль идиш болбойт. Сөзсүз казанга жасаш керек. Мынантип сарымайды жасап алгандан кийин 1 саат муздагычаң 1-2 саат коюп коебуз. Чөгөсү түбүнө чөгөт. Андан кийин идишке куюп алабыз. Андан кийин өзү акырын сарымайга айланып катыйт. Ушундай кылып нукура сарымай жасап алсаңыздар болот. Эгер видео жакса, жазылып кетиңиздер. Саламатта болуңуздар.